эртеге Арафа күнү багымдат намаздан, ар бир фарз намаздан кийин ушуну 23 намазга чейин окуп турушубуз керек. Бул важип болуп эсептелинет тугандар. Милдеттүү. Бир жолу айтуу. Демек, бул качан башталат? Яум Арафа фажр, бул багымдат намаздан кийин эртеге Арафа күнү 5 намаз бар. Андан кийин Курбан айттагы, Курбан айттан кийинки күн, андан кийинки күн, андан кийинки асырга чейин 23 намаз. Демек, мынал жерде биз унутпай, эстен чыгарбай тугандар айтышыбыз керек. Демек, кайсы болуп калды? Арафа күн эртеге. Багымдат намаз, ар бир фарз намаздан кийин бир жолу айтуу важип. Милдеттүү бул. Эркектерге да, аялдарга да. Аялдар үйлөрүндө болуп, үйлөрүндө айтат. Же болбосо мисалы ичинен айтат алар. Эркектер үнүн чыгарып айтат. Ибн Умар радиаллаху анху, Абу Хурайра радиаллаху анху башка күндөрү деле базарга барганда, көчөгө чыкканда ушул 10 күнү такбирди көп айтат эле. Базарга айтканда базардагылар дагы булардын үнүн угуп туруп кошот. Аларга такбир айтат эле. Кандай? Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar ve lillahil hamd. Ушуну айтуу тугандар ар бир намаздан кийин. Түшүнүп алайлы, демек бизди мазхаб боюнча, Ханафи мазхаб боюнча кээ бирлер кичине азыраак айтат, бирок биз Ханафи мазхабы боюнча Хазрет Али радиаллаху анхунун сөзүнө таянып, о киши ушу айтканы мынакей 23 намазда. Соң ушуну Кудай кааласа бир жолу айтып турушубуз керек.